Туғандар, ассаламу алейкум. Все равно ол таксинин видеосы башка, негедир. Жаңылыктарды айтып берип, иш жөнүндө эмне болуп атат? Москвада эмне жаңылыктар болуп атат? Ошол жөнүндө айтып берген видеолор да өзүнчө бир башкача. Машиналерди тартып, акыркы күндөрдө дагы жакшы видеолорду сонун кылып монтаждап киргизип атабыз. Тугандар көп эле жанагынтип превьюбузду жакшы жасай албай, мындай непривлекательныйраак болуп калып атат да. А так монтаждары, наркы беркилери, видеолор сонун эле чыгып атат. Анан көп эле мага да чалып алып айтып атат, Нургазы тарткан машиналериңе жанагынтип эле эми ошондой машиналерди айдагандарга тийип кетип атат окшойт да. Кече күнү Аризон тартсак дагы бүт эле минус жактарын айтып берсең, рульдар андай эле мындай эле депчи. Эми бул обзор эмес да, тугандар, мындай тест-драйв болгондо чисто мен өзүм ал машинеден мындай кандай эмоция алып атам, бул машина кандай эмоция берип атат, көбүнчө ошону айтып деп түшүндүрүп атам да, тугандар. Потому что эми мен айдап жүргөндө эмнени сезип атам, эмне болуп атат, ошол көбүрөөк интересный да адамдаргачы. Анын комплектациясын, аркы беркилерин, например, бүт эле билет. Кнопкасы бар экенин, теги бул экенин, важный функцияларын айтып берип, кандай эмоция тартуулайт ал машиналер. Ошого жараша машиналерди тартып атабыз, тугандар. Анан кийин айта кетет элем, эгерде ошондой необычный болбосо, мондай жакшы машинеңер болсо, бизге бир 2-3 күнгө анча-мынча мондай желающийлер болсо, берип турсаңар, тугандар, машинеңиздерди сонун кылып ошондой тест-драйв кылып көргөзүп, эстеликке деле калат да ютубтачы. Ошондой кылсак дагы болот. А так айтып атат Нургазы, эми жакшылап сүрүштүрүп, анан билип алып туруп, анан тартпайсыңбы депчи. Бир жерден машина алсак, напримерчи, эми жакшы тааныштар эле болбосо, бир 2-3 күнгө бербесе, көп эле мондай бир эле күнгө берип атат да. Анан бир эле күндө интернеттен карап, бүт бардыгын жазып, тактап, наркы берки кылып жетишип атабыз. А так бир күндө анын бардыгын тартып, айтып деп, съемка кылып жетишпейт экенбиз да, тугандар. Ошон үчүн бир аз туура түшүнгүлө. Эгерде машинебизди берип турабыз, Нургазы келип, любой менде мондай машина бар деп комментарийге жазсаңар, может WhatsApp'тан сүйлөшүп, силердин дагы машинеңерди тартып көргөзүшүбүз мүмкүн, тугандар. А так видеолор сонун болуп атат. Например, мага жагып атат өзүмөчү ошо машинени тартып, нарак берек кылганчы. Аризолор базар жок, сонун машина экен. Аны эч жанагынтип болду, мындай минус жактарын айтып жамандаган жерибиз жок. Как она есть көргөзүп атабыз. Как она есть, чтобы элдер билгидей болуп, ушундай деген жери бар экен, мондай жакшы жери бар экен деп, ар бир нерсенин плюс жагы бар, минус жагы бар. Китайскийдики деле, эместики делечи. Ошон үчүн обязательно плюс жактарын дагы, минус жактарын дагы айткан туура деп ойлойм. Анан алып алып эле кеч келе мактай берсең, бuyагы мындай экен, тиягы мындай экен деп окшобой калат го дейм да, мындай нереальныйраак болуп калат го. Ошон үчүн туура түшүнгүлө атам. Бүгүн четверг болуп калды. Видеонун аркы беркилерди бүтүрүп, машинени жуудуруп тазалатып. Туугандар, билесиңерби, Россиядан Кыргызстанга кайсыл банк аркылуу акча которуу ыңгайлуу? Албетте бул Т-банктын Black картасы менен. Black бул Т-банктын Россияда иштөө жана жашоо үчүн ыңгайлуу дебиттик картасы. Анын жардамы менен сиз Кыргызстан, Тажикстан, Өзбекстан жана башка өлкөлөргө акчаңызды улуттук валютада комиссиясыз которо аласыз. Эгерде мындай картаны 30 апрелге чейин сүрөттөмөдөгү шилтеме аркылуу өтүп тариздеп алсаңыз, 1 жыл бою акысыз колдоносуз. Паспорт же россиялык сим-карта жок эле чет элдик номерге каттап алууга болот. Болгону өтүнмөңүздү калтырыңыз. Картаны Россия боюнча сизге ыңгайлуу жерге акысыз жеткирилип берилет. Картанын дагы башка артыкчылыктары бар. Башка карталардан которуу же накталай акча салуу менен эсепти акысыз толуктоо. Ошондой эле айлык акыны түздөн-түз ушул картага алып турууга болот. Накталай акчаны комиссиясыз чыгаруу. Про жазылуусу менен чет өлкөлүктөр үчүн кошумча пайдалуу кызматтар бар. Про жазылуусу менен топтолмо эсепке жана салымга жогорку пайыздык ченди аласыз жана акчаны тезирээк топтойсуз. Саякат бөлүмүндө авиабилеттерди сатып алганда банк рубль менен 4% чейин кайтарып берет. Тиркемеде сиз Россияда туруктуу же убактылуу жашоого уруксат, жумуш жана туракча издөө, патенттер жана маалым каттары боюнча акысыз консультацияларды аласыз. Колдоо эне тилинде көрсөтүлөт. Сүрөттөмөдөгү шилтеме менен өтүп, 30 апрелге чейин 1 жыл акысыз тейлеңген картаны тариздеп алыңыз. Т-банк Россияда жашоо жана иштөө үчүн. Ишке чыктык, тугандар. Так, көрөбүз эми минивенде кандай иш болот бүгүн дагы до конца иштеш керек, таң аткыча буюрса. Жакшы.
Biraz iş kıymıldап қалғандай болот, көрөлүчү бүгүн дагы кандай болот болду экен. Основном ушу авиапарктарда, Ленинградкан жээктеринде ушул жактан көп заказдар берип атат. Жакында выпускнойлор болот, башка наркы беркилер болот. Ошого заказдар көбөйүш керек деп ойлойбуз, по идее. Давно иш башталыш керек эле, чөтө жакшы кыймылдап айтат. Бираз бар, бирок мурдагыдай эмес да, все равночу. Наконец-то Москвадагы жаз келип, бүт бар жок жашылданып, сонун болуп калды эми мындай. Эшикке чыксаң настроениең көтөрүлө турган болуп, сонун болуп калды. Эшикте 17 градусты көргөзүп атат. Бүгүн бираз салкындай түштү, кечээ күндөрү, мурда күндөрү өтө ысык болду, 21-22 градуска чейин чыгып. Резко көтөрүлүп кетти, суук болуп атыр. Өткөндө көрдүңөрбү, суук болот эле, резко күнүс жана адамдар дагы давление кылып кыйнап койду. Мынакей бул жакта стадион. Кайсы стадион эле? Спартак белем ол. Адашпасам. Жанагында хоккей ойной турган жер беле бул, ЦСКА арена беле. Жол жүрсөм да мол жүрдүм демекчи. Арадан 1,5 саат өтүп Шереметовага заказ алдым. Пачин Шереметовага болду. Азыр көрөбүз. Шереметова канча барат болду экенбиз. Анан кийин азыр бирөө чалып калды. Нургазы, короче, Питерге заказ бар. Барып келе бересиңби депчи. Анан хорошо, барып келе берем дедим. Анан кийин бир-эки балдарга айтсам 120 000 деп атат дейт. Анан баргандан 1-2 күн дагы жүрүш керек экен. Мен айттым, анан мага 100 000 таза эле берсин. Туда-обратно платный дороганы төлөп, топливо куюп берсин дедим. 2-3 күн жүрөбүз деп атат. Ошентсе деле ладно, 100 000 эгер тоголок болсо 2-3 күндө нормально. Барып келе берем деп сүйлөшүп койдум. Мен номериңерди берип коем, если что силерге чалат деп атат. Если что Питерге кетип калышы мүмкүн. Ближайший күндө. Эртең менен дейт еще. Бул видео чыккыча деле уже мен Питерге барып келсем керек. Каяктан заказ түштү экен? Москва Ситиденби? Москва Ситиден заказ түштү, Шереметовага табандар. Шереметова барып келеди, кеттик анда. Сагынып сени, сагынып, убакыт өтүп арада. Унутуп мен баратам, эрги келип сезимге. Эстеген сайын дагыдан. Барын унуттам, жылмайсың. Сага күлсүнам, жылмайсың. Кандай керемет, жылмайсың. Мага дем берет, жылмайсың. Анакей. Şu Кытайлардын көбөйгөнү жакшы болуп атат. Пачинди 5000 канча болду? Бул жака. Могул жака мындай кылып коюптур. Платный дороганын суммасын өзгөртүп жазып койсо болот экен, например. Ошондой кылып коюптур. Эгерде что-то не то пойдет боло турган болсочу. Молодцы. 5219 рубль болду. Мындан 600 рубль минус платная дорога. Ошондо дагы 4600 где-то поездка болуптур. Шереметовдо вроде адам көп. Мен часто эле заказ алып кетебиз го деп атам. Айналайын, Шереметовага машина батпайт го. 7-8де В-класс бар экен. От начала до конца полный го парковка. Могу жерге коюп коет окшойт как раз. Он 5 машина бар экен. 15-11 дейт го. Мынча машина даже. Москва боюнча мынча В-класс жок болсо керек эле. Элдин баардыгы В-класска чыгып алганбы, эмне эле. Так. Могу Яндекс дагы бир кызыктай болуп, обновление болуп калыптыр. Завершенный гана. 3-төн 40 мүнөт өткөндө завершить эткен экенмин, Шереметова келдим. Саат 6-дан 40 мүнөт өттү. 3 саат болуп калабы.
saat ожидания oldu aeroportda. Обратно бирок азыр жакшы кетебиз. Обратно канча көргөзүп атат. Так, ну-ка. Обратный заказ 1 saat 14 минут көргөзүп атат. Где-то бир 6000 тегерегине кайтсак керек. 6 плюс-минусчу. Аэропортко прилет резко башталып кеткен окшойт да. Машиналар полностью аэропортко чейин кып-кызыл болуп пробка болуп туруп калды. Эми кантип киребиз билбейм. 16 минут көргөзүп калды, азыр 12 минут көргөзүп атты эле. Так, могу жерге комментарий жазып коюштур. Мондай болуп калыптыр навигатор. Яндекс.Проч комментарий жаза турган болду. Глаза узкие, не открывается от солнца дейт. Ушинтип кызыктуу комментарийлер жазып, жанагынтип сүйлөшүп кете турган кылып коюптур. Могу эмне деп коюптур? Давайте быстрее дейт. Педаль газа справа, навстречу опаздываю дейт. Навстречу. Да, не деп койгон. Могу не деп коюптур. У нас главная дорога. Едьте уже дейт. Да, бул не деп коюптур. Что там дейт. Короче, Яндекстин таппаганы жок экен да. Жөн кетпесин деп пробкада турганда бири-бири менен общение кылып, жана болуп аткан ситуациядан кабар таап турушсун деп, ушундай нерсе ойлоп таап коюптур. Навигаторга уже навигаторда бар эле, эми азыр Яндекс Прого да киргизип коюптур да. Таксометрге то есть. Bir zakazda alıp geldim. Aeroporttan 3 saat degende. Так, выезд 6737 рубльга келди. Жакшы болду, 2 заказ менен бир эле акча иштеп. Күткөнүң менен сөрөнө крупно. Бензин трат этпейсиң, аркы-берки кылбайсың. Ошонусу жакшы да. Так. Бүгүн уже жанагы парадка деп 9-майга деп центрге так заказ что-то там болду эми. Центр элет да жабылып бүгүн парадка неме болуп атты эле. Так, парадка деп центрлер жабылып аткан. Большая бронная центрге өттүк. Жарым саат дейт. Так, ким чалып атат? Туугандар деп кече күнү аябай кызык окуя болду. Андай адамдын жанагындай эсине отурганчы. Кече күнү Шереметовадан келген билесиңер, акыркы заказ мененчи. Акыркы заказ менен келсем, шаарга келгенде эле келинчегим ыйлап чалып калды. Не болду десем, жанагы 3-чү балам бар го шок. Ошол Умар жок дейт да. Кызым менен Детский площадьта ойноп отуруп, кызым алаксып кеткен экен эле. Азыр айтып берип атсам, пассажирим чыгып калды. 20 минутта алып келдим, 1799 рубль. Короче, кече ошондой болду туугандар. Келинчегим чалып, ыйлап, анан участковыйга милицияга чалсам, балаңарды алып келип койдук деди. Барып алдык. Мен аяктан кегичи дагы 1 саат өтүп кетти отделениягачы. Балаңарды антип пароз калтырбагыла деп, балдар менен ойноп атып эле жүгүрүп. Уже жаман жанагындай өрт маалы болуп калды да, жөн эле кармап да отура албайсың, башка да кыла албайсың. Вообще невозможно болуп калды да баламчы. Ошентип кечеги иш дагы ошо менен бүттү, анан 12-1 болуп үйгө барып бир сыра урушуп калды анан кийин.
жатыбынан бүгүн ишке чыккан жерим, ошон үчүн балдарды этият кылгыла ал жерде. Тем более азыр жанагындай моментте болуп калат. Какой-то урушайын десең деле түшүнбөйт да азырчы, андай деле кояйды билбейт, жүгүрүп калаган жагына кетип калат. Тем более үчүнчү балам дагы эле 4,5 чыкса да тили чыга элек. Анан кийин балаңа же айтпайт дейт, кайда жашасак дейт, карасак дейт, жана милициялар айтып атпайбы, патрулда жүргөндө. Грузовиктердин астында ойноп жүрөт, машиналарын алып алып балаңды эс соодот да. Анан кийин балаңа жаман шок экен деп менттердин эс сооду да. Барса жөн эле кыйкырык, бакырык болуп атса деле жанагы участоктун ичинде жөн эле жүгүрүп менттердин мойнуна чыгып алып, жана ичинде кыйкырып менттердин мойнуна минип алыптыр. Балаңар жебет экен, буну карабасаңар болбойт, этият кылгыла деп. Алар дагы эс болуп калды. Ошентип анан кийин жүрөк тынчып, ишке деле желание болбогон да, андан кийин эртең баары кетип. Коям бир жолу эс алып алып эле эртең менен чыгайын деп, жуулуп таранып антимитип чыкчы обед болду, мына экинчи заказга кетип атам азыр. Реутовка Дюня деген жерге, юбилейный проспекти Реутовка заказ түштү азыр. 43 минут экен. Железнодорожный тияк-бияк Реутов деген жерге келиптир. Ладно, барып келе берели. Биринчи заказ 1800. Муганча алат болду экен, аз көрөбүз. Бир жарым саат, 1 сааттын ичинде эле бүт биздин райондогу группа барбы, WhatsApp барбы, бар жокко тарап кетип туруп балам сүрөтү. Ошол жерде детский участковый жакшы бир орус неме бар экен, кыз бар экен, ошол бүт тааныш райондогу жана нарт берип болгондордун группаларына жөнөтүп койгула, бир ушундай бала жүрөт бизде деп жөнөткөн экен. Уже эле 1 сааттын ичинде эле группалардан келип, мослердин балаңар деп келе баштады да. Ошондой. Так что кече күнү бүт жүрөк түштү ушинтипчи. Азыр орустар кандай свадьба өткөзүп атканын көргөзөм. Так, аккуратно, брат. Мынаке. Орустар мондай свадьба өткөзүп атат экен. 2 спринтер экен. 2 спринтер менен эле монтип заказна болуп, сону кылып той өткөзүп атышат экен. Бул да бир вариант да. Мага он аркылап чыгат экен. И в этом пепле не спеша согреется душа. Когда наступит вечер, бегу навстречу я в омут с головой. Одной картины с тобой 2 половины, одной дорогой сведены судьбой. Закат луну разбудит, свет луны будет меня вести домой. И до рассвета на небосклоне где-то слагают песни о нас с тобой. Реутовка дагы бир заказды алып келип таштадым. Уже жанагындай выпускниктер дагы баштаган окшойт. Эс алып нарак берак кылыпчы. 3800-гө ушундай алып келдим, короче. 3800. Жамгыр жаап келди, капкара болуп. Жаздын жамгыры шатыратат эми берсе Москвада. Бүт бар жокты ливен кылып. У нас башталды. Панорамадан сонун көрүнөт экен прям кандай жабыркан. Келди. Жамгыр келди. И до рассвета на небосклоне где-то слагают песни о нас с тобой. Когда наступит вечер, бегу навстречу я в омут с головой. Одной картины с тобой 2 половины, одной дорогой сведены судьбой. Закат луну разбудит, свет луны. Азыр дагы бир заказды. Большая грузинский алып келдим, белорусский вокзал жанына. Пробка башталып атат кечинде эми. Андан кийин билбейм, эми көрөбүз. Пробкага попал болбой, кичине нарак берак кылып пробканы өткөзүп алыш керек бүгүнчү. Анан дагы бир айта кетчү нерсе туугандар силерге.
Билесиңер да, биздин жанагы канча сом таксопаркыбыз дагы эле иштеп атат. Эгерде кимдеген парковый самозанятый болуп уланып иштейбиз дей турган болсоңуздар, пожалуйста, туугандар, болгону комиссиясы 1% парктын. Вывод моментальный, любое время суток акчаңарды чечип иштете бересиңер, туугандар. Мен визитканы коюп коем, ошол номерлерге чалып, WhatsApp'тан жазып, уланып иштесеңиздер болот экен, туугандар. Бул айтканымдын себеби эмнеде? Просто башка жактарда дагы парковый самозанятый болуп 3-4% комиссия менен иштеген водительдер өтө көп экен, туугандар. Ошолор биздин паркка өтүп 1% менен иштесеңиздер болот, туугандар. Ушундай кеттик, ишти дальше уланталы. Bir gün bir kölüp жамгыр жаап, кайра ачылып кетти, эле кыскасы ушундай болуп атат. ВДНХ-га закажды, туугандар. ВДНХ. Совхозный проезд дейт. Совхозный проезд 52 мүнөт жүрөт экенбиз. Өлүп эле калыптыр, эми мунун карагыначы, өлүп эле калыптыр. Биринин үстүнө бир авария болуп, бардыгы эле жолго пробка создавать этип. Ладно, бирок пробкага жараса эсептейт болуш керек деп атам. Кечээ күнү 2 заказ иштеп, 2 заказ менен кечээ күнү 8600 кылдым эле. Бүгүн 4 заказ менен 7000. Бүгүн чото майда чүйдө заказдар болуп калат, но. Ладно, барына бараке эми. Кеттик ДНХ-га. Курьердин кетип атканын карасаңыздар эми. Мындан карагыла. Жолдун ортосуна элеп алып, же буну кое бербейт, же буну кое бербейт. Саатына почти 50 км чакырым кетип атабыз. 50 км чакырым дедим го. Saatına 50 çakırım ılдамдыкта кетип атабыз. Базар жок, брат, базар жок. Бираз чекерак менен айдаса болот дем. Чисто мондай для своего безопасности, да. Былчте бирөө төлөп кетсе, анан отурат. Эми жанагы транспортный правила баарына бирдей эле, бирок көрбөй калып, арак-берак болуп төлөп кет сапасына бираз четирак жүрүп, шашпайраак жүрсө болот. Эми кулап түссөң деле тизең жарым асфальтта калып кетет да, бул велосипед мененчи. Хоть бирөө чекеси тийип кетип элечи. Ошон үчүн апасын абайлап, бираз четирак менен жүрсөңөр жакшы. Бул байкуштарды же асфальтта батыртпайт, курьерлердичи. Же тротуарга батырбайт эч ким. Тротуарга түшсө элдер урушат, эмне сен тротуарда жүрөсүң деп. Асфальтка чыкса машина сигнал берип. Байкуштар эч жака батпады ушулар. Кеттик эми. Азыр ВДНХ'нын ичине чейин алып кирдим, прям парктын ичине чейин. Парктын ичи вообще шикарный болуп калыптыр. Эми жанагы антип той-пой болсо, могул жака кирип, прям love story'нын аркы беркилерди тартып, четкий видеолор тартса болот экен да, прям. Каалаган мондай фондочу, каалаган фонуңарда прям. Каалаган фондо сонун кылып, мынакей общественный туалеттерден бери сонун кылып жасап. Өзүм өмүрү кирип, бул ВДНХ'нын ичинде бир айланган эмес экен. Ушул Москвада канча жыл болду, бир 10 жыл ашык болду жашаганымачы. Карагыла. Кафешкалар бар экен, всякие не? Савинный дом дейт, да, бир берекеттери бар экен кыскасы. И чё ещё? Ну, Промтехнограда, эмне эле кеттер бар, короче. Но музей сыяктуу бир нерселер дагы бар окшойт да, мынакей бул жак вообще шикарный болуп калыптыр. Баары жок гүлдөп. Той болсо могул жактарга келип, парктарды аралап сүрөткө түшсө, вообще сонун чыгат экен. Билесиңер, туугандар, бизде машина бар, камера бар, тамада, аккордеон, ресторан, кыскасы менин номерим коюп коем, ошол номерлерге чалып, бүт тойго эмне керектүү болсо бүт сүйлөшсөңүздөр болот, туугандар. Сонун кылып айлантып, мынактарда мондай сонун ресторандар экен. Сонун кылып айлантып, тоюңарды сонун кылып өткөзүп беребиз, туугандар. Билесиңер, биздин машиналерде сонун, операторыбыз да өтө сонун, билесиңер, жанагы бүт азыркы чыгып аткан видеолорду, тойлорду бүт ошол операторым өзү тартып, өзү монтаждап, бүт бардыгын ошол бүтүрүп атат, туугандар. Так что чала бересиңер. Кеттик биз ишти дальше уланталы. Ар жагына дагы стройкалар жүрүп атыптыр. Мен бул жагынан вообще чыгып кете аламбы? Вообще. Казанский вокзалга келип калдым, туугандар, эмнеке. Канча мүнөт алып келдим? 13 мүнөт алып келдим. Дагы бир каратыш 2259 рубль. Чыккан эле 5 жылдыздан коюп, пахтадан коюп.
надо будет массаж кылып берейинби деп атам. Путуңарды бияка койсоң бар, массаж кылып берем, эсли что деп предлагать этип коюп атам, тамаша. Аты рейтинг көтөрүш керек болуп калды. Мен өткөндө силерге айттымбы, айтпадымбы билбейм. Өткөндө бир рейтингим түшүп кетип, аккаунтум култанып, мен кайра тест тапшырып, кайра өтүп, азыр рейтингим 483 болуп калган. 50 поездок берген мага, короче, Нургазы 5 точкаң прижимать этип, жакшына ишти. Өткөндө бирөө менен кыжылдаша кетип бир аз, эки пацан менен. Ошолардан низкий оценка коюп койгон экен. Каяка дейт бул? Ёлки, мен азыр бияка бара турган акыбалым жок, мен азыр үйгө могу видеодогу флешканы таштап келишим керек болуп атат. Ошондой айтып, кыжылдашып кетип, култанып, тест тапшырып, кайра бизнес класска, кайра аштырып айтты, Нургазы 50 поездок 5 точкаңы прижимать этип, жакшына ишти. Болбосо канчага деди? 4 айга, 3 айга ушундай култанып калат аккаунтуң деди. Не кыласың, тест өтөсүнбү же ушул бойдон кала берсин? Эгерде тесттен өтпөй калсаң дагы 120 күнгө жабылат дедилер. Өтөм, неге өтпөйм? Өтүп, Кудай деп, аны өтүп, СМС келгенче дагы чынын айтсам бир 10 жылга карып кеттим окшойт, аны переживать этип аттагы дагычы. Ушундай айтгандар. Бүгүнкүгө канча болду? Бүгүнкүгө 6 заказ 11.021 рубль болду тугандар. Кечеги күнү 2 заказ 8.600 болгон. Жакшылап иштеп эми 2 машинанын акчасын төлөш керек, эле жок эми. Уровень дагы золотого жетейин деп калыптыр, буюрса. Могул кийинки майдын 20-сына чейин жестко иштеш керек тугандар. Жестко иштеп 2 машинанын акчасын, квартплат, аренда, офистин арендасын, жеп ичкенин ар жак бер жака кыскасы бир 500 000 акча зарабатывать этиш керек да. 25 күндүн ичиндечи. А так мене башка вариант жок тугандар. Так что ушундай тугандар. Эми анча-мынча таксинин дагы видеолорун киргизип коюп төрө берейин деп атам. Жаңылыктар болуп калат, нарак-берак болуп калат, шаарды көргөзүп, наркы-берки кылыпчы. Көрүп атасыңар го, бир тур эле омондор басып, баняларды омондор басып, чайканаларды омондор басып деп нарак-берак болуп эле жинделе болуп атат Москвадагычы. Так что ушундай тугандар. Ошого окшогон маалыматтарды киргизип төрө берейин. Ара чөрөдө машина тартып, ара чөрөдө таксини тартып, жакшы машиналарды тартып, киргизип, көргөзүп, жакшы видеолорду көргөзүп туралы. Силер болсо лайктан басып, комментарийден жазып, кандай машина тартыш керек, эмне кылыш керек, анча-мынча жанагындай кемчиликтер болсо жазып кое бергиле. Туура эле түшүнөм тугандар. Так что ушундай тугандар. Эмкиде көрүшкөнчө анда.